Мээримдүү, ырайымдуу, боорукер Аллахтын аты менен баштайбыз. Урматтуу Алла Бука районунун тургундары, биз сиздерди баарыңыздарды Борбордук стадионго айт намаз окууга чакырдык элек. Бирок муфтият тарабынан ушундай бир учурга байланыштуу ар бир жума окулган жерде намаз окулсун деп буйрук чыккандыгына байланыштуу ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн жума окулган мечитиңиздерде айт намазды окуңуздар. Айт бул майрам, бири-бириңиздерге белек бекче берип, бири-бириңиздерди кубанткан, ата-энени зыярат кылган, бир туугандар менен кучакташкан, Алла акыбалды сураган азалуу күн эмес, кубануу күнүнө айлантыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, урматтуу биздин Алабука, Чаткал, Аксы район тургундары, жалпы кыргызстандык мекендештер жана мусулман бир туугандар. Эртеңки орозо айт майрамыңыздар марек болсун. Эртең ушул орозо айт майрамыбыздагы шан шөкөттөр жана ушул мусулмандарыбыздын эки эле майрамы бар. Агайыбыз дагы айтып берет. Ошонун бирөө орозо айт, ал эми экинчиси курбан айт майрамы экен. Ошол майрамды биз кандай тозушубуз керек? Дегиле орозо айт майрамын жөнүндө кененирээк сиздерге керектүү маалыматтарды ажекебизден алып беремин. Ассаламу алейкум, Сулхан эке. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракат. Алхамдулиллах, Кудайга шүгүр. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы, өзүңүздөр денсаулыктар. Мына ушинтип биздин жупуну каналыбызга өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды бөлүп, биз менен ушул орозо айт жөнүндө, дегиле ушул мусулмандардын майрамы жөнүндө бир экөө сөзүңүздү кошуп, эл арасындагы бир суроолорго бир жооп берейин деп атайын убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн сизден Аллах ыраазы болсун, рахмат. Анда сөз учунан болсо баштайлы. Дегиле орозо айт майрамды биз бүгүнкү 21 кылымдагы мусулман бир туугандарыбыз, жалпы кыргызстандыктар кандай кылып тозушубуз керек, ажеке? Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассалам аля расулиллах, амма бад. Мына урматтуу биздин Алабука, Чаткал, Аксы районунун көрөрмандары, жалпы эле мусулман үммөтү, айт деген сөз бизде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага хижрат кылып көчүп барганда, ошол араб коому бул майрамдары бар эле да, баштагыдай эле мусулман майрамдар бар эле дейт да. Мадинага барып туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен ушунча майрамыңарга ордуна дагы башка исламий майрам бербейинби?" Деди. Кандай майрам? Ал курбан айт, орозо айт майрамдар деди. Бул орозо айт майрамы пайгамбарыбыз ошол Куран түшкөн пайгамбарлык милдет алгандан баштап орозо фарз болуп бизге, андан кийин эле ушул айт деле белгилене баштаган. Айт деген сөз бул кайра келүүчү майрам деген сөз түшүнүлөт. Негизи шарият боюнча кайра келүүчү майрам деген. Бул орозо айт майрамында биз мынакей ден соолугубузда да чыңадык. Ден соолугубузда таза болду, руханий жактан да таза болду деп майрамдай жүргөн майрам да. Бул майрамды негизи өзгөчөлөнүп, бул кетип атканда бул көчө менен барган болсок, кетип атканда башка көчө менен келишибиз керек экен да, көп айланышыбыз керек экен. Бул орозо айт майрамда дегиле орозо айт майрам болсун, курбан айт майрам болсун, ушул мынакей айт күндөрдө, мисалы орозо учурундагы Рамазан айларындагы карыз болгон нерсебизди биз ушул орозо айт майрамдарына тутпашыбыз керек. Бул айт майрамдашыбыз керек. Кубаныш керек, сүйүнүш керек. Бул күнү жей турган Устаз Чоғай айтмакчы, бул күнү жеп жарылып кетсең сооп болот деген сыяктуу, бирок жей турган күн да. Эми мына карап көрүңүз, бизде ушундай нерсе түшүнүк болуп калганда, биз айт десе кандай кылабыз? Бул не өлүктөрдүн күнү? Бизде ушундай нерсе бар экен. Эки айтты бөлүп алыппыз. Бул өлүктөрдүн майрамы, айты наркы тирилөрдүн майрамы деп бөлүшүп алгандар да бар экен да. Жок, бул баардык эле нерсе, бул айт майрам, бул тирилөрдүн майрамы. Бизде мен ушул учурдан пайдаланып айтып кетишим керек. Ушундай бир майрамды биз майрамдоо үчүн сөзсүз түрдө бир адамды өлтүрүшүбүз шарт эмес да, туурабы? Эми карап көрүңүз, мына ушундай бир майрамды бизде кубана турган күн эмес, ыйлай турган күн кылышып алган да. Кудай мынакей 365 күн бар берген. 365 күндү каалаган күн, 364 күнүн каалаган күнү мазарга барсаң болот да. Болот. Бизде болсо наоборот ошончо күндө барбайбыз да,
ошол айт күндөрү гана ошол кабырдын башына барышыбыз керек, эртең менен эрте барышыбыз керек, келишибиз керек. Бул айттын өзгөчөлүгү. Мына мустахаб, жакшы көрүнгөн амалдарда мына ушул күн эле багымда учурда турбастан эртерээк туруш керек. Эртерээк туруп, мүмкүн болсо эрте туруп 2 рекет тахажжуд намазы болсун окуп алганыбыз жакшыраак. Бул күнү. Экинчи жакшы амалдар гусул алып жуунуп алганыбыз жакшы. Кийин жакшынакай кийимдерди кийгенибиз жакшы. Эгер жаңысын кийгенибиз андан жакшы. Эгер жаңы жок болсо, ошо эски кийим болсо дагы ошону жууп, даярдап кийип чыкканыбыз жакшы. Анан жакшы ат урупаларыбызды коюп чыкканыбыз жакшы. Андан кийин ушул ороз айт намазына Курбан айтка караганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү так курмалардан жеп барган. Жок дегенде шириндиктерди жеп барганыбыз бул сүннөт амалдардан. Барып, мисалы Курбан айтта талбияны биз сырттан айтып барабыз. Бул айтта ичибизден айтып барганыбыз жакшы. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд деп Аллахка бардык мактоолор сага болсун. Алла улук, Аллахтан башка эч бир кудай жок. Бардык мактоо бир гана Аллахка гана таандык дегенде ичибизден айтып барганыбыз жакшыраак. Анан чоңгураак айтсаңыз, бизде сиз айткандай башка күндөр убакыт бар. Мисалы үчүн 4-чү күнү жума күндөн бир күн мурда, жума күнү сарда барып кабырларды зыярат кылып өтүп кеткен жакындарга барып Куран окуса болот. Анан ошо сөзсүз ошо айт күнү чыгып, бир тириктердин майрамы, пайгамбардын тирүүлүгүндө түшкөн да бул майрам. Ошол тирүүлөрдүн майрамында ошо жерге барып алып, жөн эле бир мазардын сыртынан деле окуп туруп, отургучтар бар, отуруп окуп чыгып кетсе деле болот да. Бизде тебеле үстүнө барып, сөөктү да тирүүлүгүндө кордогон ас кийгенсип, өлгөндөн кийин да тебелегендер бар экен да. Мына ошолор шарият көз карашында кандай? Негизи биз Куранды кайсыл жерде окусак да ал соого тиет. Сөзсүз түрдө ошо мазардын кабырдын башына барып отура алыш болсун шарт эмес. Бирок пайгамбардын хадисинде мазарды көбүрөөк зыярат кылгыла дейт да. Мазар силерди өлүктү эскертет, өлүк силерге өлүмдү эскертет, өлүм силерди жаман нерселерден тыят дейт да. Биз мисалы мынакей бул өзү жакшы суроо бердиз. Бул өзү майыт, өлгөн нерсе, бул үлгү, ибарат да, үлгү алышыбыз керек да. Мына канча деген адамдар өлүп кетип атат да, туурабы? Байлар да өлдү, падышалардан өлдү, мен деген врачтардан өлдү, мен деген табыттар да өлгөн да, бардыгы. Мына ошончо адам өлгөн экен. Мен ушул куду эле мен аламды кармап турган сыяктуу болбойюн. Мен да бир күнү кете турбаймынбы деген нерсе ошол жерге келиш керек да. Ошол өлүк бул үлгү алышыбыз керек. Эми сиз айткандай ушу мазарга барганыбызда сөзсүз түрдө мынакей үйүлүп турган нерсенин биз жанынан базабыз да, туурабы? Ал балким ушул жерде көмүп жаткандар. Биз мисалы өзүбүздүн жанагыбызга барыш үчүн канчалаган адамды тебелеп барабыз да. Андан көрө мен ушул туугандарыбызга айтат элем. Аны мазардын башына барабыз шарт эмес. Кирип эле мисалы кайсыл жерден орун болсо, ошол жерден отуруп окуп кетсек болот. Бирок ошол жерге тебелеп барып отуруш бул шарт эмес. Мынакей өзүбүзгө барып келдик жакында эле. Барып көрдүбүз мисалы мынакей Меккеде, Мадинада жанында Жаннатул Бакый бар. Көрүсүзбү? Эч бирөөнүн аты жазылган эмес. Кайсыл экенин эч ким билбейт, туурабы? Белги да коюлган эмес. Муну ошондой ал жок болуп кетиш керек. Жок болуп кетиш керек. Ухуд тоонундагы шахидтердин кабырын зыярат кылдык, 70 шахид. Хамза разияллаху анху эң шахидтердин төрөсү болгон. Даже ошон сахабанын эстелиги жок да. Каерде көмүлгөнүн да эч ким билбейт да, бирок ошол жерге көмүлгөн. Бизде баягы тонналап цементти куюп, кайра чыгып келип проблема кылбасын деп үстүнө цемент бетондоп таштап атпайбы? Эстеликтерди коюп. Ошо эстеликтерге кандай карайбыз эми? Бул эстеликтер бул орустардан калган нерсе да. Негизичи ошо динден түшүнүгү жок нерселерден калган нерсе да. Биз мынакей ар бир жаназада дагы айтабыз, ошол кабырга барганда дагы эскертебиз. Ошол эстеликке жок дегенде 100 000 сом акча кетет да. 100 000 сом кетет. Ошо 100 000 сомду кетирип
өлгөн адамдын үстүнө ошончо чоң таштап келип бастырып койгондон көрө ошол 100 000 сомго жок дегенде 10 КамАЗ Ховадан шибен келет экен да. Мисалы туура 10 Хованы бир көчөгө асфальт таштатып койсоңуз канча адамдын буту лай болбойт, ошонун соо жетип турат эле да. Же болбосо ошондой 100 000 сомго ошол ташты койгондон көрө ошол жерге барганда кээ бирки мазарларда отурганга орун жок да, место жок, стол жок. Ошону кылып койсо сооп болот эле да. Ошол садакатул жария деп коебуз. Ал садакатул жария ол жок болуп кеткенче кыяматка чейин соо жетип тура турган ишти да кылышыбыз керек да. Ошол ташка караганда ошол нерсе пайдалуу. Жок дегенде таш жок болсо дагы мынакей пайгамбардын хадиси бар да, бир көчөт болсо да сайып койгон дегенчи. Ошол сооп да. Анын көлөкөсүндө отурат адам. Анын мөмөлүү дарак болсо курт кумурска жейт, канаттуу жейт, эл жейт. Ошонун соо ошол атасына жетип турат эле да. Ата энесине жетип турат эле. Биз муну ушул нерсеге өтүшүбүз керек. Ошол эстеликке караганда ушул нерселер пайдалуу. Мынакей биз айтсак жок дегенде мектеп бар, садик бар, таппай калсачы. Туура. Канча бала окуйт, канча адам пайдаланат. Сооп да ошол. Анан айт намазда бир эле эркектер мечитке барып окуш керекпи же аялдар да барса болобу? Биздин мазхаб боюнча эркектер эле барат. Аялдар үйдө эле. Үйдө. Бул эми мындай да. Бул айт намаз жума бул фарз. Бул айт намаз важип намаз да. Бизде ушундай нерсе бар да. Биз ушул нерсени түшүнүшүбүз керек. Адам баласы 5 убакыт намазга барбайт. Барбайт. Бир жылда 2 жолу келген айт намазга арандан зорго келет да, ошол арандан зорго келген адам анан сөз кылат да, анын аркасынан биз ушундай жерде окушубуз керек эле, мындай эле окушубуз керек эле депчи. Бул айт намаз деген нерсе пайгамбардын сүннөтү, мына бир жерге чогулуп окуганыбыз жакшы болот. Канча адам көп болсо, ошончо жерде дуа кылса, ошолор дуалары кабыл болот. Негизи мынакей ушул учурдан пайдаланып айтып кетейин. Кээ биркилери мисалы айт намаз окулбаган, жума намаз, бул баардык нерсенин тартиби бар да, туурабы? 5 убакыт намаз окуган мечит бар, жума окулган мечит бар. Эми айтты кандай окуйбуз дегенде, айтты негизи баардыгы бир жерге чогулуп, үстү ачык асман болсо, жабылбаган нерсе болсо, эл көп чогула турган жер болсо, мына ошол жерге келип окулуш керек. Жума окулбаган жерге айт намаз окулбайт. Мисалы 5 убакыт окулуп аткан жерге биз ушул жерге окуйбуз дебешибиз керек. Мынакей карап көрүңүз. Бир жылда 1-2 жолу келе турган майрамыбыз да, ороз айт, курбан айтыбыз. Мына илгерки аксакалдарыбыз ушул бизде жума окулган жерлер жок. Мына Өзбекстанга чектеш жашайбыз. Касанга. Кээ бирки такваларыбыз, ыйманы күчтүүлөр ушул жерде намаз кабыл болбой калбасын деп Наманганга барып окуган экен да. Жуманычы. Карап көрүңүз, эми биз мисалы эшектин жүгү жеңил болсо жаталак болот деген сыяктуу ар бир айылда, айыл өкмөттөрдө жума окулган жерлер бар да. Ошол жерге келип окусун. Сооптуу болот. Канча басса, мына ошончолук сооп. Мынакей ушул айтта Кудай мынакей ар кимибизге улуубуз бар да. Ат бар. Азыр мисалы Кудайга шүгүр десек болот. Азыр жөө адам жок да. Ушул айт күндөрү биз жөө барышыбыз керек. Канча бассак, канча талбия айтсак ошол сооп болот да. Пайгамбарыбыз бул жактан келип, бул жактан кеткен дейт да. Кээ бир риwаяттарда ошончо периштелер болот дейт, ошол периштелер салам берет дейт. Ошол сыяктуу көбүрөөк алысыракка барганыбыз жакшы. Сооптуураак. Эми айт намаз деп калдык. Айт намазды Алапка районубуздагы тургундар стадиондо окуйт экенсиздер, Кудай буйрса. Эртең. Кудай буйрса бизде Борбордук мечитибиз кичинекей, эл батпайт. Мына акимдин уруксаты менен ушул Борбордук стадионубузда окуйбуз. Ошол учурдан пайдаланып баардык эл журттуш Алабука айылынын тургундарын ушул жерге келип окуганга чакырат элек. Кудай буйрса 10-апрель саат 7:30 айт намаз башталат. 7-де Кудай буйрса баяныбызды баштайбыз. 7:30 айт намазды баштайбыз. Учурдан пайдаланып айтып коеюн. Рахмат. Анан шуңгураке айтсаңыз, айтта көбүнчө могу ороз айтты бизкилер өлүктөрдүкү, курбан айт майрамы тирүүлөрдүкү деп калыптыр да.
Анан ошо баягы үймө өткөн адамдардыкына кирип пата кылып, Куран окуп, тамак ашын жеп кеткен туурабы? Айтта бул өлүктүн тирүүнүн айты эмес. Бул баардык эле тирүүлөрдүн айты. Бирок ошол сиз айткандай эле, мисалы биз мусулман калкы болгондон кийин баардык үйдө тарскон жайылыш керек. Баардык үйдө тарскон жайылыш керек. Баардык үйдө бир майрамдык маанай шаң болуш керек. Ошол себептен мынакей орозо айтта бул башка майрамдарга караганда биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калтырып кеткен 2 айт башка майрамдарга караганда, мисалы башка диндин майрамдарына караганда биздин майрамыбыз өзгөчө майрам. Себеп баалуулугу да чоң. Баалуулугу да чоң. Орозо айтта садака фитрлер чогулат. Садака фитрлер чогулуп, ошол айт күнү баардык жетим жесирлердин үйүнө берилиш керек. Муну ошолдун үйүндө дагы жок деген ошол колунда жок адам көчөгө чыгып элден жардам үмүт этпестен ошолордун үйүндө дагы кара казан кайналып, балдарында бир майрамдык шаң белгилениш керек. Бизде мисалы ушул курсак тоюш керек. Мен ушул жерде айтып кетейин. Биз болсо ошол эң аз өлчөмү будайды 50 сомдон эле күтүп отурабыз да. Жок. Мен кече да жумада айттым. Ошол садака фитр боюнча ким кандай шарты бар? Мына шарият боюнча 5 нерседен садака фитр берилет да. Ошол 5 нерсеси жок болсо, ал ошо бүгүн эртеңки жей турган нерсеси болсо, анда будайдан берсе болот. Эми тамакка бирдемке нанга бир май кошуп жеп аткан болсо, анда чоңурактан бериш керек. Күндүгө мисалы ет берип болуп аткан болсо, анда мейистин пулунан берсин. Көчөгө чыгып тамак жеп, үстүнө бирден шашлык кошуп жеп атса, анда курман өлчөмүндө берсин. Кеминде 500 сом тамак жейилбейт азыр. Эми ошол кандай жеп атыр? Ошол жетимди дагы ошондой, жесирди дагы ошондой ойлосун да. Ал өзү кандай жеп аткан болсо, ошол нерседен берсин. Элгечи. Ал айтсак эле биз ушул молдолорго алып кетип берсек, жок, ал молдого шарт эмес бул курбан айт. Курбан орозо фитр. Бул ошол жетим жесирдин акысы. Бирок биз мечитте чогулуп, мечиттен мына муфтияттан бизге буйрук келген 60% ошол жергиликтүү мечитте калсын. Ошол калган 60% ошол айылдагы кыйналып аткан үй бүлөгө берилсин. Себеп ошол мечиттен жардам бериле турбайбы? Ошол адам мечитке болгон жанагысы жакшы көрүү пайда болсун деген максатта ушул мечиттен бөлүп берсин. Мисалы мынакей карап көрүңүз, ар ким өзүнүн тууганын апарсак, мисалы мен садака фитрими мисалы 50 сомдон деп коелу. Апарсам, мен үйдө мисалы 10 адам болсо 500 сом апарыптым. Сиз мисалы 11 адам болсо 550 сом апардыңыз өзүңүздүн тууганыңызга. А мечитке ошол нерсени чогултуп, баардыгыбыз чогултуп туруп, ошол айылыбызда бир чын эле жакыр адам болгон болсо 5000 сомдон апарып берсек, ал жок дегенде 1 айлык трансплантасын алып алат. Туурабы? 1 айлык тамак ашын. Тамагын ашын алып алат. Биз ошол дагы ошол учурда пайдаланып имамдарыбыз жылда чогулган садака фитрди ошол айылындагы элге алып барып берет да, ошону бизге фото отчет кагаз түрүндө берет. Себеп биз ошол садака фитрдин акчасын жеп койбойлук, бирөөгө дагы жетирип койбойлук деген максатта ушундай нерсе кылабыз жылда эле. Былтыр мен орозо айтта келсем, паркта жалаң ушул биздин намаз окуган жигиттер балдары менен ойноп жүрүптүр да. Аны көрүп кызыктым да. Кандайдыр бир мындай сүйүндүм жүрөгүмөнчү. Ошондой майрамдарды уюштуруп, баягы балдарга, жаш балдарга оюндар уюштуруп, бирөөлөр Аллах жолунда спонсор болуп берсе, биз жакшы уюштуруп берет элек ушундайлар. Мисалы үчүн Курандан жарыш кылып койсо, хадистен жарыш кылып койсо, ким көп хадис билет, кросс, кол күрөш, аркан тартмай ушундай оюндарды эгер биз паркыбызда ошондой оюндарды уюштуруп берип койсок, эми быйыл болбосо да эми жылдарга жолу Курбан айга пландаштырсак, элибизде мындай динге болгон кызыгуу пайда болот беле, Ошол баракка кандай дейсиз? Бул боюнча бизде жылда эле ушул маселе боюнча иш чара кылабыз. Мынакей биздин паркыбыздын жана аттракциондун негизи Дилмурат. Ал менен сүйлөшүп, ушул жетим жесир бизде мисалы 200дөй кыйналган үй бүлө жетимдер бар. Аларга бекер кылып беребиз жылда. Андан сырткары мынакей 3 жыл, 4 жылдан бери биз волейбол кылып берип атырык, футбол кылып берип атырык. Мынакей бул центрдеги болгон окуялар. Андан сырткары балдарды илимге кызыктыруу максатында суроо жооп кылып, аларга белек бекче берип атырык. Бир айтта
Куран жарыш кылдык, бир айтта азан жарыш кылдык. Кыскасы эч бир мерекебиз майрамсыз өткөн жок. Жылда ушундай нерселер өткөзөбүз. Айрыкча биз мына Ороз айтта ушундай кылып атырк деп айтыштан сәл алысыракмын, бирок Курбан айтта, жылда Курбан айтта ушундай нерсе болот. Мынакей ошол имамдарыбыздан Алла ыраазы болсун, ушудан пайдаланып айтып кетейин. Ушул центрге каттаган же болбосо кайсыл жака барбасын, бир бусикти сардан кечке чейин бензин көтөрүп атырк. Бекер каттайсың. Мына кээ-бирки маштасы барларда эле айтайлык. Мен өзүм Аллахтын жолунда бекер каттайм деп, айттын урматына деп жазышып алып, бекер катташып аткандар бар. Мынакей 364 күн өзүнө иштейт, бир күн Аллах жолунда иштеп коет. Бул дагы ал өзүнө ошол маштасынан болгон чыгарган бир зекети да, мындайча айткандачы. Ушундай нерселерди биз Бишкекте уюштуруп жүрчү элек. Насат медианын балдары менен Очуга устазыбыздын оператор бар эле, уландар деген досум болот эле. Ушундай иштерди уюштурат элек. Автобустарды бекер каттатып коет элек. Маршруткаларды бекер каттатып коет элек. Айлык акчасын берет элек, күнүмдүк акчасын. Алар да кичине Аллахтын ыраазылыгы үчүн арзаныраак берет эле. Анан элди бекер ташыйт эле. Ошондой иштерди уюштурат элек. Центрде ошондой иштер болуп аткан болсо, Курбан айттарда анда Курбан айтта Кудай буйрса уюштурабыз да. Мен чакырамыз Кудай буйрса. Ороз айтта деле болот. Мынакей колуна барлар мороженаларды берет бекерге, жанагылар жылда мисалы биздин 20дан ашык жерде айт намаз окулган болсо, жалган айтпайын, ушулардын көбү, 20 жерден көбү дайыма ушул нерсе кылат. Мынакей Сафет планда бир жылы Куран жарыш кылып, алдына велосипед бердик. Дан учурдан пайдаланып айтып коеюн, мен жаңы имам болуп келгенден баштап эле ушул нерселер болду да. Курбан айтта мынакей биз имамдарды чогултуп алып келип, биз өзүбүз өрнөк болуп береличи деп, аксакал имам болсо дагы баардыгын футбол ойноттук. Машалла. Футбол ойноттук чын эле. Себеп мына ушул имамдар ушу барып туруп отуруп алып тур деп айтпасын деп, Курбан айт күнүн чакырып алып футбол ойнотконбуз. Жакшы көрүнүш. Курбан айтта 3 күн. Ошол бир курбандыкты алдык өзүбүз, курбандыкты кылдык и футбол эле ойнотконбуз. Оюн уюштуруп бердик. Аксакалдар өздөрү ойногон. Өтө сонун. Себеп биз үлгү боло элек. Ороз айтты канча күн күтөбүз? Ороз айт бир эле күн. Бир эле күнбү? Курбан айт 3 күн. Асирге чейин, 3-күн асирге. 3-күн асирге чейин. Окей. Урматтуу көрөрмандар, жараткан Кудай насип этсе, эртең Кудай буйрса биз сиздерге ушул айт майрамды жана элдин каалоо тилегин, Кыргызстандын соолугун каалоо тилегин, дуаларын түз эфирден чагылдырып бергенге аракет кылам. Мынакей ажекем да чакырды, келем Кудай буйрса. Эми эфирибиздин аягында ажеке элибизге, жалпы мусулман бир туугандарыбызга, Кыргызстаныбызга өзүңүздүн бир каалоо тилегиңизди айтып, эфирде жыйынтыктыңыз. Рахмат. Мына урматтуу эли журт, бул Рамазан, орозо, саум, тыйылуу, тосулуу деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалары ушул айды 6 ай күтүп, кеткенден кийин 6 ай кайгырчу экен. Ошол сыяктуу биз дагы ушул Рамазан айы бул медресе айы, үйрөтүүчү ай. Мынакей сиз менен бизге көп нерсени үйрөттү. Себеп бул тыйылуу, тосулуу. Мына күн чыккандан күн батканга чейин ошол ичип жештен, адал болгон нерселерди өзүбүзгө ичип жештен тыйылдык. Мынакей күчүбүз жетет экен. Эркибиз күчтүү экен. Эми ушул кийинки 11 айда ушул нерсени колдонуп кетишибиз керек. Мынакей адал болгон сууду ичпей койдук. Адал болгон аялыбызга жакындабай койдук. Канакей эми ушул нерсени кийинки 11 айда ушул нерсени кылганга барыбызга Кудай өзү насип этсин. Мынакей урматтуу эли журт, айрыкча эң чоң күнөөлөр бул тилден болуп калат экен да. Алла Таала ушул тилибизди 32 тишибиз менен бекемдеп, андан сырткары эри менен бекемдеп коюптур да. Карап көрүң. Бардык нерсени Кудай мекекиден жараптыр. Колубуз бар, экөө, бутубуз экөө, көз теш экөө. Бирок тил бирөө экен да. Тил экөө болсо бири-бирине урушуп кетет экен да. Карап көрүңүз, эми ушул айрыкча мынакей Рамазан айларында бир ушак сүйлөгөн жокпуз, ушак уккан жокпуз. Бирөөлөр урушса, мен орозомун деп кетип калдык. Ушул нерсени биз кийинки 11 айга булап кетелик. Айтып коюш оңой экен го. Орозомун деп айтып койдук го. Ошол сыяктуу мынакей ушак сүйлөбөй койдук го. Гыйбат кылбай койдук го. Ошол сыяктуу будан кийин дагы биз
ушул нерсени улап кетели. Пайгамбардын хадисинде айтат, сүйлөсөңөр жакшы сөз сүйлөгүлө дейт. Эгерде жакшы сөз сүйлөш колуңардан келбесе, анда жаман сөз сүйлөгүлө дейт бири-бириңердин артыңардан. Кылсаңар жакшылык кылгыла, жакшылык кылыш колуңардан келбейби? Анда бириңердин артыңардан бириңер жамандык кылбагыла дейт. Ошол сыяктуу келгиле. Кийинки 11 айда сүйлөсөк жакшы сөз сүйлөйлүк. Кылсак бир адамдын аркасынан жакшылык кылайлык, жамандык кылбайлык. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Урматтуу көрөрмандар, биздин ушул Жупуну каналыбызга алтындай убактысын бөлүп берип, ажекем орозо айтты кандай тозушубуз керек, анын шарттарын, биздин элибиздеги кээде бир динден алгыраак болгон салттарды, туура эмес иштерди бир аз сүйлөштүк. Кудай буюрса керектүү маалыматтарды алдыңыздар деген ниеттемин. Эртеңки орозо айт майрамыңыздар берекелүү болсун, элибизде тынччылык болсун, ажекем. Мамлекетибизде өнүгүү болсун, мусулман бир туугандарыбызда биригүү, бөлүнүп жарылуудан Кудай сактасын. Ооругандарга Аллах Таала шифа берсин. Сиздин да ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуң, үй бүлөңүз менен эки дүйнө бактылуу болуң. Жакшылыкта жолугайлы. Айтканыңыз келсин, ушул жакшы нерсени чагылтып, мына ушул нерсе канча жерге жеткен болсо, пайгамбардын хадиси бар, ошончо сооп сизге жетет дейт. Мына ушундай соопторду алып жүрөңүз. Кыяматыңызда ушул нерселердин сизге ажыр соопторун кайтарган болсун. Алла разы болсун. Рахмат.